2018-жылдын 15-декабры. Жараткан Аллам, бул жалган дүйнөнүн пенделерине тоо кылгам. Мен сүннөт деген сөздү чыны менен түшүнбөйм. Эмне деген сөз? Тиги дүйнөдө сүннөт, сакал койсоң сүннөт, сакал койбосоң күнөө деп айтылбайт. Сакал коюу бул ар бир эркек адамдын милдети, бирок азыр жапжаш жигиттердин сакалдары бар. Жапжаш жигиттердин муруттары да бар, сакалдары да бар. Муруту эчтеке эмес, сакалы кыйыныраак да. Бул ата экенин же жаш адам экенин, кандай адам экенин түшүнө албайсың да. Ойлорунду ойлойт окшойт, сакал койсок эле ушу сакал менен бизге бир шумдуктуудай жакшылыктар келет деп. Сакалдын дагы адамдын, акылдын да, адамгерчиликтин да өзүнүн орду болот экен. Бул сакалды 60ка чыкканда кадимкидей мурут коюп 70ке жакындап калган учурунда сакал койсо, бул эң туура болот. Ата деген ата болуш керек, ак сакал деген ак сакал болуш керек. Жашка келип 60 деген ошо картая турган убакыт улгайган учурлары келип калат. Ошол 60 деген мыш деген сөздүн өзү акырын 60 жаштан кийин адамдар акырын мыш боло берет экен. Бир нерседен бирдекени айтсаң туура эмес, жагы бирдемени эмессең дагы туура эмес. Ошентип жана көп нерселерден мыш болуп, баягыдай жаш кезиңдей жаркылдап жүрө албай, жаш кезиңдей боло албай, жаш кезиңдей кайратың, күчүң кете баштайт экен. Акырындап 70ке жетет. Анан сакалдын дагы өзүнүн орду бар. Сакалдын да өзүнүн салты бар. Эгерде сакалды жөндөн жөн кое берчү болсо, буга тиги дүйнөдө жооп берет адамдар. Тиги дүйнөдө жооп берет деген нерсени түшүнбөгөн пенделерди көрдүм. Молдолор айтор, Курандан окудук деп эле бирдемени окшоштуруп эле, уйкаштырып эле айта беришет экен. Эми бир туура айтыш керек, адамдарга туура багыт бериш керек. Биз мусулмандар, кыргыз, казак чыныгы таза мусулмандар экенибиз, бул чындык. Кимден жаралдың десе, бирөө тура калып маймылдан жаралдым дейт, бирөө тура калып башка бир нерсени айтат. Адам атадан жаралганыңарды эч качан унутпагыла. Адам атадан жаралган, адам атаны Алла Таала өзү жараткан экен. Адамды топурактан калып жасап, топуракка куюп канын, анан ошондон жараткан адамдар бизбиз. Биз чыныгы мусулманбыз. Бирок биздин азыркы замандын адамдарын түшүнүп болбойт. Такыр түшүнүп болбойт. Мындай карап турсам, бирде индустарды туурагандай болот мага, бирде түрктөрдү туурагандай болот. Түрк атадан жаралдым дейт. Түрк атадан жаралган эмессиңер. Адам атадан жаралгансыңар. Адам энеден жаралгансыңар. Анан адам топуракка гана тоет деп ошол себептен айтылат экен. Жана топурактан калыпка жазалып, адам болуп чыгып, адам болуп чыккандан кийин ошого периштелер жан киргизбей, жок, биз киргизе албайбыз, адам сасык экен деп. Чыны менен эле адамдар, адамгерчилиги дагы кээде карап турсаң сасык. Ойлору да сасык, өздөрү да букмуш адамдар. Мен адамдарды көрүп туруп, баардык нерседен түңүлгөндөй болгон учурларым болот. Аталардын эки аяктуу жалаңкычтар деп айткандары туура экен. Ал кезде мага шылдыңдап аткандай, кемсинтип аткандай, жамансытып аткандай, тебелеп тепсеп жаткандай болду эле. Бирок чындыкты айткан ушул касиетке мен өмүрүм өткөнчө, башым жерге киргенче таазим кылып кете беремин. Сакалдын дагы өзүнүн орду бар. Ата сакалың оозуңа бүткөн деп, ата сакалы ошол оозуна бүтөт. 60 жашынан баштап койсо да болот сакалды, 70 жаштан койсо да болот. Сакалды ага жери койгонго болбойт. Андай болсо, улуу пайгамбарлар сакалын убалтып, тиги жака жер жеткизип алышпайт беле. Сакалдан бир жакшылык келе турган болсо. Азыркы замандын адамдары сакалыңа карайбы, көкүлүңө карайбы, көөдөнүңө карайбы, көйнөгүңө карайбы? Көйнөгүңө карайт, көөдөнүңө карабайт. Адамгерчилигиңди деле, адамдык сапатыңды, адамдык улуулугуңду бияка эле таштап коюшкан алар. Бүт баары тең эле. Мындай кылганга болбойт. Такыр болбойт.
Эй жалгандын пенделери, а дүйнө бардыгын өлөрүңдү, өтөрүңдү, өлгөндөн кийин баарына жооп берериңди унутпай жашаңыздар. Бардык пенделерге тобо кылган адаммын, бар пенделерге тобо деп өтө беремин.